Кече Нарын облысында жол кырсыгынан 7 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кырсык күндүз саат 14:45 шамасында Кочкор Чайек унаа жолунда Кызар ташуусунда болгон Кия өлкөсүндөгү унаа менен Субагара унаасы сүзүшүп, анын кесепетинен 2 эркек 5 аял ар кандай жаракат алган. Жерине барган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 42 Кочкор райондук бөлүмүнүн 4 куткаруучусу жабыркаган жарандарды тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Ал эми коопсуз шаар натыйжалуулугу кандай болуп жатат? Бишкек Манас аэропортуна кетчү жол кандуу жолго айланып баратат. Жол жээгинде жашаган жашоочулар көчөнүн аркы бетинен берки бетине өтө албай калышты. Мурун кесепетинен жай тургундар автоунаалардын алдында калып, адам өмүрлөрү кыйылууда. Биз азыр Бишкек Манас аэропорт жолунда турабыз. Ушул калаага кирип бараткан негизги жолдо көптөгөн кырсыктар катталып келет. Айтсак, бүгүн түнү бир аялдын мотоциклге коюлуп каза болгондугу кабарланды. Мындан улам ушул аймакта жашаган жергиликтүү тургундар митингге чыгышып, өз талаптарын мындайча коюшту. Чоңдорго талабыбыз ошондой. Туугандар, туура түшүнүңүздөр, бизге знак коюп берсин, скорость коюп берсин. Бетте населенный пункт элдер жашайт 180 гектарда. Урматтуу авто сүйүүчүлөр жана гонка сүйүүчүлөр. Бүгүн жол ачылбайт, э? Бүгүн жол ачылбайт. Мына ушундай талап менен чыккан тургундар түнү менен жолду бууп турушту. Алар ары бери өткөн автоунааларды токтотуп, коомчулуктун көңүлүн өздөрүнө бура алды. Буга Бишкек Манас аэропорт жолундагы жол кырсыктары себеп болуп, адам өмүрүнө чейин алган. Өз коопсуздугун ойлогон жол боюндагы учкун, Кут жаңы жер айылдарынын жашоочулары маселени кабыргасынан коюшуп, бийликтен жол өтмөктөрүн жасап берүүнү талап кылышты. 180 гектар жерде эл жашайт. Просто бизди забор менен тосуп койгон бул жакачы. Бирок ошол жерден чыккан мектеп балдары, кары-картаңдар жумушка могу трассадан өтөт. Бирок биздин трассада бир дагы пешоход, бир дагы знак жок. Биз элдин коопсуздугу үчүн чыгып атабыз. Мына бүгүн бизди дагы эжебиз каза болду, өзүбүздүн кошунабыз. Өткөн айдан аркы башыдан каза болгон. Чогулгандар аэропорттон шаарга багыт алган жолдо жол белгилери коюлбаганын айтып жатышат. Коюлса да андан эч кандай деле тыянак жок дешүүдө. Камералар коюлганы менен аларда иштебейт экен. Анысы аз келгенсип дем алыш күндөрү түнү менен унаа жарыштары болуп турат. Катуу ылдамдыкта айдаган каны суюк жаш балдары түн уйкуну бузуп, жашоолоруна кооптуу учур жаратышат. Эгерде ошол гонщиктерге чара көрсөңүздөр, ошол бийлик тараптан мыйзам чегинде чара көрүңүздөр. Эгерде мыйзам чегинде чара көрүлбөй турган болсо, анда бул экидеги Куттагы жашоочулар биз өзүбүз билгендей, өзүбүздүн түшүнгөн тил менен чара көрөбүз. Үнүбүз чоңдорго жетмейин жолду бошотпойбуз деген элдин алдына Сокулук районунун акими келди. Ал чогулгандардын талабын угуп, айтылган маселе жакын арада чечилиши керек деп ынандырды. Бул үчүн тийиштүү жактарга кайрылып, өз аракетибизди жасайбыз деген жооп менен гана чектелди. Шарт түзөбүз, мамлекеттин мүмкүнчүлүк бар, баарыбызда мүмкүнчүлүк бар. Аны мына жолдор знак боюнча өткөндө келгенде да айткан, бул чоң трасса. Ошон үчүн мен айыл өкмөткө айткам, айыл өкмөт кат менен кайрылыш керек да, кат менен кайрылган. Бүгүнкү чоңдо трасса үчүн мындай полицейскийлер койгон мүмкүнчүлүк жок, бирок знактарды коюлат бардыгын. Мына берге органдар турат. Бул чоң трасса экен, көрүнгөн жерге полицейский койсо дагы болбойт экен да. Ошол качан коюлат? Эми коюлат. На, без знактар коюлат. Мындай нерсе да биз акчага карайбыз, бирок аракет мына бу жерде маселе көп. Өткөндө мен келип сөздөп. Качан дагы бир адам өлүп кетти. Жок. Качан? Мындай да. Жолдукун ошону коебуз. Болбосо мисалы майке мост болуш керек да, либо бир жерден мост койсо бир. Да. Эми анын мосту кандай мындай безопасный элге выгодный жерди карап чыгабыз. Түндө болгон окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан учуру. Серепчилер көз карашын айтып, пикирлер кагылышы жүрүүдө. Көпчүлүгү ал жол майы кызматкерлеринин бизнесине айланып, сол чөнтөктүн кесепетинен чыккан көйгөй дешүүдө. Коопсуз шаар ишке кирди деп күпүлдөгөнүбүз менен жыйынтык тескери болууда дейт. Вега деп коопсуз эмес жерлерге Вега өзүнүн камераларын коюп койгон. Бирок ошо Бишкек шаарынын боюнча эң кооптуу ош жерде жаштар көбүнчө ошондой катуу ылдамдыкта айдаган машиналар менен, мотоциклдар менен жарыш болот. Мына ош жерге тизип койсо болот эле видеокамераларды. Бул болсо да себеп болуп, ушу кырсыктын болбошуна бир тоскоолдуктар жаралмак да. Ошон үчүн ал камералар иштебеген эле камералар. Веганын камералары бүт
срок өткөн, убагы өткөн, иштебеген камералар жөнүндө илип, бул дагы Кыргыздын бир системный коррупциясынын бири безопасный көрөт. Айтсак сөз болуп жаткан Бишкек Манас аэропортундагы кандуу окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да 10 күн мурун автоунаа коюп кетип, бир жай тургун о дүйнө кете берген. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.